Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге сериалыбыздын акыркы бөлүмдөрүн кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Ошентип каармандарыбыз Волтер менен Пинк ээн талай эрме чөлдө эмне кылаарын билбей эле отуруп калышты. Пинк бул жактан жөө эле кете берели десе, Волтер ага күндүн ысыгынан улам талаанын бир жеринде өлүм табасың деп айтат. Бирок бир топко чейин ойлонуп жаткан Волтердин башына бир нерсе келдиби айтор. Ал жаткан жеринен козголот да дагы бир химиялык процессти жүргүзө баштайт. Көрсө ал дал эле кубаттагычтыкындай болгон химиялык затты жасап чыкмакчы болуп калыптыр. Алардын аракети кечке чейин уланып, Волтердин билими бул жолу дагы чоң жардамын берип, акыры унааны от алдырып алышат. Шаарга келгенден кийин Пинк Волтерди аэропортко жеткирип, анан да Пинктин жакынкы күндөрдө өлүп калышы мүмкүн экенин билгендиктен, мен чогулган акчанын жарымын сөзсүз түрдө сенин үй бүлөңө берем деп убадасын берет. Волтер үй бүлөсүнө кайтып келип, эми баягы текшерүүнүн жыйынтыгын укканы барышканда, өлүмгө даярданып калган Волтерге өтө эле таң калыштуу окуя болуп, көрсө бардыгы ал ойлогондой эмес, тескерисинче болуп чыгат. Дарыгер ага жакшы жаңылыгын айтып, сиздин өпкөңүздөгү шишигиңиз дээрлик 80%га кичирейди. Демек дарыланууга дал убагында келгенсиз. Буюрса эми сиз дагы узакка жашайсыз, бирок алдыда дагы көпкө дарыланасыз деп айтат. Бул жаңылыкты угуп, Волтер өзүнө келе албай эртеси кечке үйүндө отуруп, андан соң Пинкке телефон чалат да аны менен жолугушууга барат. Ошол жерден ал Пинкке мен рак оорусун жеңдим деп айтып, буюрса дагы дарыланам, акырындан айыгып келе жатам деп айтат. Анан да ал Пинкке болду, мен мындан ары мындай иш менен алектенбеймин. Ушул жасап келген заттарыбызды сатып жиберели, андан соң ишти токтотолу деп айтат. Албетте Волтердин үй бүлөсү анын айыгып жаткандыгы үчүн чакан майрамды өткөрүшөт. Бул кезде Пинк менен Джейн ар дайым чогуу убакыт өткөрүп калышкан эле. Бир күнү эле Джейндин эшигин бирөө такылдатып, Джейн атасы келип калганын сезет да дароо эле короону айланып өзүнүн үйүнө кирип эшикти ачат. Анда кошуна батирден чыга калган Пинк дагы Джейндин атасы менен таанышайын десе, Джейн Пинкти тааныбагандай түр көрсөтүп атасынын үйүнө алып кирип кетет. Волтер болсо үйүнүн бир жерин сырдап коймокчу болуп дүкөнгө келип сыр алып жатса эле, ошол жерде бир адам көп заттарды алып жаткан болот. Ал заттарды көргөн Волтер ал адамдын наркотикалык заттарды жасайын деп жатканын дароо түшүнүп, мындай заттарды ар кайсы дүкөндөрдөн албайсыңбы? Эгер баардыгын бир дүкөндөн ала турган болсоң, анда ушинтип бат эле билинип каласың деп айтса, ал адам Волтердин кантип билип алганына түшүнбөй ал жерден качып кетип калат. Кезекте турган Волтер ойлонуп кетет да колундагы сырды таштап сыртка чыгып, жанагы качып кеткен адам дагы бир адам менен бирге чоң унаанын жанында турганын көрүп, Волтер алардын жанына басып келип, менин аймагыма тийишпегиле деп айтат. Тегил адамдар болсо Волтерди кремтөбөл деп ойлоп калышып, ал аймактан дароо эле жок болушту. Бул кезде Пинктин адамдары өздөрүнүн аймагынан да сыртка чыгып товар сата башташкандыктан, башка аймактын кремтөбөлдөрү Пинктин адамын өлтүрүп кетишкенин көрөбүз. Албетте Волт таптакыр эле айыгып ооруканадан бошоп кеткен жок. Анын дарыгерлери дагы бир канча суммадагы акчанын керек экендигин айтып, анан да Волтерге сөзсүз түрдө операция кылышыбыз керек деп айтышат. Волтер албетте дагы да чоң суммадагы акчаны төлөп берүүгө дайын болуп, операцияга дагы макулдугун берет. Пинктин бир адамын өлтүрүп кетишкенден кийин эми башкалары да коркушуп, Пинк менен иштешүүдөн баш тартып кете башташат. Ошондо Волтер менен Пинк баягы адвокат Гудманга барышат да, сен бизге өтө олуттуу кардарды таап берем деп айткансың. Бизде азыр 17 килограмм товар бар, ошону сатып жиберели деп айтышат. Гудман албетте андай кардарлар бар экенин айтып, бирок алар өтө кылдаттык менен иштешет. Эгер силердин бир эле нерсеңер жакпай калса, анда дайындарын таптырбай жоголуп кетишет деп айтат. Арадан бир күн өтпөй эле Гудман ошол адамдар менен байланыш түзүп, Волт менен Пинк айтылган убактысында айтылган жерге барышып, ошол кардар менен жолугушмакчы болушат. Бирок Пинк адаттагыдай эле ал жерге кечигип келип, алар кардарды бир топко чейин күтүшүп, бирок кардар келбей койду. Бул кезде Скайлердин дагы төрөтү өтө эле жакындап калган болчу. Ал эми наркотиктерди таштап дарыланып жаткан Джейн болсо, Пинкке кошулуп кайра эле бузулуп наркотикалык заттарды колдоно баштаганын көрөбүз. Волтер болсо Гудманга телефон чалып, эмне үчүн биздин кардар бизге келбей койду деп сураса, Гудман Волтерге силердин кардар ошол эле кафеде болчу, бирок ал силерди көрүп жактырган жок, ошон үчүн жолугушууга чыккан жок деп айтат. Анда ойлонуп калган Волтер кайра эле ошол кафеге барып, бир топко чейин байкоо жүргүзүп отуруп, анын кардары ошол кафенин ээси экенин түшүнүп калат. Ошол жерде эле кызматкердей болуп иштеп жүргөн кафенин ээси Волтердин отурган жерине келип буйртма алайын дегенде, Волтер ага биздин кардарыбыз сен экениңди мен билип калдым, ошондуктан бул жерге отур, шашпай сүйлөшөлү деп сөзгө тартат. Волтер дароо эле ал адамга, сен эмне үчүн бизге жолугушууга келген жоксуң, биздин эмнебиз сага жаккан жок деп айтса, ал адам Волтерге сенин кесиптешиң бир канча мүнөткө кечигип келди, ошондон улам эле силердин так эмес экениңерди билдим, мындай иш алып барсак полицияларга бат эле кармалып калабыз деп айтат. Бирок Волтер аны болушунча ишендиргенге аракет кылып, биздин товар шаардагы эң мыкты товар, ошондуктан сатып алышың керек деп көгөрүп туруп алат. Акыры ал адам Волтерге макул болуп, убактысы келгенде чалам деп айтып, анан да жанагы жаныңдагы наркоман кесиптешиңе ишенип болбойт деп айтып кетет. Бул учурда Джейн Пинкке наркотиктердин өтө эле коркунучтуу түрүн көрсөтүп, экөө тең наркотиктерди ийне аркылуу колдоно башташканын көрөбүз. Бир күнү эле
Волтер университетте жүргөндө ага телефон чалуу келип калат. Карап көрсө эле ал баягы кардары болуп чыгып, дароо эле ошол кафеге жетип барып, бирок ал адамды ошол жактан таба албай коет. Ал жактан чыгып баратканда Волтердин жанына бир адам келип, бир даректи айтат да товарды ошол жака жеткир. Сенде болгону 1 саат убактың калды деп айтат. Шашкалактаган Волтер Пинкке телефон чалса, ал такыр эле албай коет. Анда Волтер тездик менен Пинктин үйүнө жетип барып эшигин какласа, Пинк эшикти такыр эле ачайын деген түрү жок. Ал аңгыча Волтерге Скайлерда телефон чалып төрөтүп башталып жатканын айтат. Эми Скайлерге бараарын билбей, же бир келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай кардарган наркотиктерди сатып жиберерин билбей, Волтер короону айланып үйдүн арткы эшигин талкалап үйдүн ичине кирет. Караса Пинк менен Джейн өлүк адамдардай эле сулап жатканын көрүп, анан да алар наркотикалык заттарды сайынып алганын билет да. Эптеп Пинкти ойготконго аракет кылып, наркотикалык заттарды кайда каттың эле деп сурайт. Анда Пинк Волтерге чала була жооп берип, Волтер үйдү түрө кыдырып издеп жүрүп, акыры баягы 17 килограмм наркотикалык заттардын катылган жеринен табат. Ошентип Волтер 1 сааттын ичинде жетишип кеткенге мүмкүн болуп, ооруканага жубайына жетип келсе эле ал көз жарып кыздуу болуп калышыптыр. Ымыркайды кучагына алган Волтер сүйүнүп, үйүнө кайтып келгенден кийин ал өтө чоң суммадагы акчаны катып жатканын көрөбүз. Джейнге атасы телефон чалганда, Джейн дароо ордунан туруп уктап калганын айтып, дароо эле баягы дарылануучу жайына жөнөйт. Джейндин акыркы күндөрү башкача болуп жүргөнүн атасы дагы байкап калды окшойт. Волтер жубайын ооруканадан чыгарып келип үйүнө жайгашып жатышса эле, Пинк Волтерге телефон чалып алып, мен ойгонсом эле үйдүн баардыгы чачык экен. Биз жасаган наркотиктердин баардыгын кимдир бирөөлөр уурдап кетишкен окшойт деп айтса, аны уккан Волт унчукпай эле телефонду өчүрүп коет. Кечинде Волтердин үйүнө Хэнктин үй бүлөсү ымыркайды куттуктап келишет. Волтер болсо Скайлерге, эми сен ымыркай чоңойгучакты 3-4 жыл жок дегенде иштебей эле кой деп көндүргөнгө аракет кылат. Скайлер болсо алдыдагы жашоону ойлонуп, албетте ал Волтер үйгө көптөгөн суммадагы акчаны жыйып койгонун билбейт эле да. Эртеси күнү эле Пинк Волтердин жумушуна жетип келгенин көрөбүз. Ал Волтерге, мен баардыгын билемин. Ошол күнү сен мага кечке телефон чалыптырсың. Демек үйгө келип наркотикалык заттарды сен алып кетиптирсиң. Сен алардын баардыгын сатып жибердиңби? Канчага саттың деп сурай баштайт. Волтер албетте ага баардыгын ачык айтып, өтө чоң суммага сатканын айтып, бирок мен сага жарым акчаны бере албаймын. Эгер берсем сен ал акчанын баарын чачып өтө эле котуруп кетишиң мүмкүн. Сен качан наркотикалык заттарды колдонууну токтотооруң менен мен сага баардык акчаңды кайтарып берем деп айтат. Волтер үйүнө кайтып барса эле бир жаңылык болуп, көрсө Волтердин баласы өз эмгеги менен бир сайтты ачып чыккан болот. Ал сайт кайрымдуулук жөнүндө болуп, Флин атасы Волтердин сүрөтүн ал жака коюп, атасынын айыгып кетиши үчүн элден кайрымдуулук сурап жаткан болот. Аны көргөн Волтер эмне дээрин билбей Гудманга келет да, менин үйүмдө ушунча көп акча жыйылып жатат. Бирок мен ал акчалар мыйзамсыз болгондуктан үй бүлөмө да айта албай, эч жака колдоно албай жатам деп айтат. А менин балам болсо мен үчүн элден кайрымдуулук сурап жүрөт деп айтса, Гудман Волтерге, сен ошол акчаңан азастан балаңдын сайтына которуп турбайсыңбы деп сунуштайт. Ойлонуп калган Волтер ага макул болуп, баласынын түзүп чыккан сайтына азастан акчаларды которо баштайт. Джейн болсо Пинктен анын ушунчалык көп акчасы бар экенин билип, бирок ал акчаны кесиптешинен ала албай жатканы жөнүндө билет. Алар дагы да наркотикалык затты колдонууну улантып, эртеси Джейн адаттагыдай эле уктап жаткан жеринен ага атасы телефон чалат. Джейн кайра уктап калганын айтып, кийинип үйдөн чыгып жөнөсө эле, атасы аны үйдүн алдында күтүп турган болот. Атасы дароо эле Пинктин үйүн аралап кирип келет да, кызы кайра эле наркотикалык заттарды Пинк менен бирге колдоно баштаганын билип, мен сенин айыгып кетишиң үчүн ушунчалык аракет кылдым, бирок сен менин сөзүмдү такыр укпадың. Ошондуктан мен сени полицияларга эле тапшырып берип кутулат окшойм деп айтып, дароо эле полицияларга чала баштаса, Джейн атасына жалдырап, экинчи наркотикалык затты колдонбойм деп, эртеңден баштап калбай дарыланууга барам деп айтат. Джейн атасынан өтө сурангандыктан атасы акыры макул болуп, ал жерден жөнөп кетип калды. Ошондо Джейн дароо эле Пинкке, биз сенин акчаңды кайтарып алышыбыз керек деп айтып, эгер сенин ошол көп суммадагы акчаңды кайтарып ала турган болсок, анда биз эч ким тапкыс алыстарга кетебиз деп башташат. Анан да бизди токтото турган же тыя турган эч ким жок болот деп сүйлөшүшүп, Джейн дароо эле Волтердин номерин алат да ага чала баштайт. Волтер телефонду алса эле Джейн ага Пинктин досу болом деп айтып, эгер кечке чейин акчаны үйгө алып келип бербесең, мен полицияларга сенин үйүңдөгү акча жөнүндө билдирип коем деп коркутат. Кечке ойлонуп отурган Волтер акыры Пинктин акчасын алат да анын үйүнө барат. Эшикти ачкан Джейн Волтерден дароо эле акчаны алмакчы болуп, бирок Волтер акчаны Пинктин өзүнө беришим керек деп айтат. Анда ал жака Пинк өзү чыгып, Волтер ага акчаны берип жатканда, сен бул кызга ишенесиңби? Ал бизди полицияларга сатып койбойт деп кепилдик бере аласыңбы деп сураса, Пинк ага жооп берип, ал кыз эч кимге эч нерсе айтпайт деп коет. Волтер кетери менен эле Пинк менен Джейн мынча көп суммадагы акчаны алып Жаңы Зеландияга кетүүнү көздөп калышат. Көп ойлонгон Волтер түндө кайра эле Пинк менен сүйлөшүүгө кайтып келип, бирок Пинк адаттагыдай эле эшикти ачпай жаткандыктан Волтер кайра эле короону айланып кирип, эшикти ачып кирип келсе, Джейн менен Пинк кайра эле наркотикалык заттарды өтө көп колдонуп алышкан окшойт. Бул жолу Волтер Пинкти такыр эле ойгото албай жатса, Джейн ошол жерден эле титиреп оозунан бир нерселер чыга баштап, сыягы көп наркотиктин таасиринен ал ошол жерден эле өлүп калды окшойт.
Эмне кылаарын билбей калган Волтер билмексен болуп эле үйдөн кетип калды. Эртең менен ойгонгон Пинк Джейнди ойготконго аракет кылып, бирок ал такыр эле ойгонбой койду. Ошондо гана Пинк Джейндин өлүп калганын түшүнүп, дароо эле Волтерге телефон чалат да ыйлап баштайт. Жагдайды түшүнгөн Волтер Пинкти тынчтандырып, сен эч нерсе кылбай тур, азыр мен адвокат Гудмандын адамын жөнөтөм деп айтат. Көп өтпөй адвокат Гудмандын адамы Пинктин үйүнө келип, бардык наркотиктерди жана илинчектерди чогултуп жыйнап алат да. Сен азыр өзүңдү жыйнап полицияга телефон чал. Кыздын өлүмүнө сен күнөөлүү эмессиң, бардыгын болгондой айтып бер. Полициялар болбой эле сени соттойбуз деп жатышса, адвокат Гудманга телефон чаласың деп түшүндүрөт. Флинн менен Скайлер алардын кайрымдуулук сайтына түшүп жаткан акчаларды көрүп абдан сүйүнүшөт. Бирок албетте ал акчаларды Волтер өзү эле акырындан которуп жаткан эле. Пинк полицияларга телефон чалып, полициялар менен кошо эле Джейндин атасы да келип, Джейндин өлүк денесин алып кетишти. Арадан бир канча күн өтүп, Пинк полициялардан кутулганы менен Джейн үчүн кайгырып, ого бетер эле наркотикалык заттарды колдоно баштаптыр. Волтер бир күнү аны өтө эле жийкеничтүү жерден табат. Көрсө ал жерде жалаң ошондой үй жайы жок калган наркоман адамдар бар экен. Волтер дароо эле Пинкти ал жактан алып кетет да, наркомандарды дарылоочу жайга алып барып жаткырып, Пинкти болушунча бекем кармагыла деп тиешелүү акчасын төлөп берет. Анан да Пинк ойгонгон кезде экөө сүйлөшүп, Волтер Пинкке эми бардыгы өттү кетти. Сен бул жерде бир топ убакытка чейин жакшылап даарылан. Жашооңду жаңыдан баштап экинчи наркотикке жолобо деп айтып, анан да мени ушул жума күнү операция кылышат. Сенин бардык акчаң адвокат Гудманда, ошону менен байланыш деп жөнөп кетет. Ошентип Волтерди да операция кыла турган убактысы келип, дарыгерлер ага уктатуучу дарыны беришкенден кийин Волтер эсин жоготуп уктап бара жаткан кезде Скайлер андан телефонун кайда эле деп сурап калат. Анда наркостун таасиринен улам Волтер жубайына кайсы телефонумду сурап жатасың деп айтып жатып уктап калат. Ошондо Скайлер Волтер аны ушул убакка чейин алдап жүргөнүн дагы бир жолу түшүнөт. Операция ийгиликтүү аяктап, Волтер дээрлик айыкты деп айтсак болот. Ал эми баягы Джейндин атасы абадагы учактардын кыймылын көзөмөлдөп иштейт экен. Ал кызынын өлүмүнөн кийин өзүн жаман сезип турса да болбой, жумушуна кайтып келип ишин уланта баштайт. Ооруканадан чыгып келген Волтердин үйүндө болсо жубайы менен уруш башталат. Скайлер Волтерге мен бардыгын изилдеп койдум. Көрсө сенин 2 телефонуң бар экен. Мен адегенде сен менин көзүмө чөп салып башка аялдар менен жүрөт го деп ойлогом. Бирок текшерип көрсөм андай эмес экен. Анан да мен Элиот менен Гретхенге чалып, алар сенин дарыланууңду эч качан каржылабаганын билдим. Андан тышкары дагы мен сенин өтө көптөгөн калптарыңды аныктап алдым деп айтып, дарыланууга акчаны кайдан таптың деп сурап баштайт. Волтер эмне дээрин билбей эле унчукпай туруп калса, Скайлер ага мен сени менен ажырашам деп айтып, мен азыр баланы алып Марияныкына кетем. 3-4 күндүн ичинде кайтып келем, ошого чейин үйдү бошотуп кой. Мындан ары сени менен жашай албайм деп мунасын айдап жөнөп жатса эле, Волтер анын атынан чуркап чыгып, эгер мен бардык чындыкты айта турган болсом, сен мени менен ажырашпай жашоону улантасыңбы деп сурайт. Анда Скайлер Волтерге, чынын айтсам мен чындыкты билүүдөн да коркуп турам. Анткени мынчалык көп суммадагы акчаны сен адал жолуң менен табышың мүмкүн эмес деп айтып, ыйлаган бойдон унасын айдап эле кетип калды. Ал эми иш ордунда Джейндин атасы болсо ушунчалык көп ойлонуп өзүн жоготуп койгондуктан асмандагы 2 учак кагылышат да дал ошол шаардын үстүнө урандылары түшөт. Эмне кылам деп ойлонуп отурган Волтердин үйүнө жана унаасына бир канча урандылар түшүп бир топ жери талкаланды. Короосунда отурган Волтердин болсо колунан эч нерсе келбей, ушуга чейин үй бүлөсү үчүн деп арам жол менен чогулткан акчасынын үй бүлөсүнө бир да тыйын акчасы кереги жок экенин түшүнүп, колунда акчасы турса дагы анын байлыгы болгон үй бүлөсү андан терс карап кеткенин түшүнөт. Эми гана Волтер жанагы акчалар эч жака жараксыз экенин, андай арам акчаны эч жака колдоно албай тургандыгын түшүнүп бүттү окшойт. Сериалыбыз дал ушундайча соңуна чыгат достор. Биз дагы тасмада көрсөтүлгөндөй көп жаман нерселерден алыс болуп, арам акча жана жаман адаттар эч качан жакшылыкка алып келбей турганын түшүнөлү. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.